4 айга даватка чыгайын десем, үйдөгүлөр каршы. Эмне кылсам болот? Жакшы кызмат кылыңыз, дуа кыла бериңиз. Үйдөгүлөр көндүрүп, үйдө талим болсун. Аларды 3 күнгө үйдөгүлөрдү алып чыгып келиңиз. Бардыгын дайындап, анан чыккан жакшыраак. Оомат деген эмне? Жана кандай учурда Алла Таала оомат берет? Оомат бир кут катары, Кудайым тоофик катары берет. Бирок мынандай да, иман болсо, берилген белек ошол оомат болот. Иманы жок бийликке тургузса, ал оомат эмес ал. Бирөө эптеп-септеп бирөөнү ууруп, өлтүрүп, алдап-салдап акча менен барып алып анан мына оомат мага келди. Ал өзүнө кайсы? Шайтандын ооматы келди да. Шайтандын ооматы келди. Мына чын айтайын. Сиз күткөн эмессиз. Алла Таалага алхамдулилла тоңмоюндук кылбайсыз. Сизге Кудайым берген болсо бир белекти. Мына чыныгы ушул оомат деп айтылат буну. Иззатын берилген. Шайтан алда кот келди. Сулайман пайгамбар жаныбардын тилин билген, өзү этин жегенби жаныбарларды дейт. Кайсы жаныбарларды жеген билбей, бирок жаныбарлардын тилин билген. Жаныбарлардын тилин билген. Үпүк сасыктарды айтты го. Даже кумурсканын күлүп сүйлөгөнүн күлүп койду го, бардыгын угуп. Кумурскан намыл деген сүрө бар, айтылат. Эй, кумурскалар дейт. Киргиле ийиңерге. Сулайман жана аскерлери менен келатат. Бейкапар болуп силер тебелеп кетпесин, тепсеп кетпесин деп. Кумурскай. Фатабассама дахикан. Сулайман пайгамбар жылмайып койду, күлүп берди бар. Мынаны карай, өзүнүн ошо кумурскалардын бардыгын гамын көрүп, тебеленип кетпесин деп аткан. Алла Таала Сулайман пайгамбарга түшүндүрүп койгон, бирок кандай этин, кайсыныкы адал, кайсынысын жеди жебеди аны билбейм.